Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман, эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Нурпейил Ашур кызы тааныштырам. Баткенде 3 балга жеткен зилзала катталды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиргенге караганда, кечээ 18 январда саат 5:58-де Баткен облусунун аймагында очогунда күчү 3 балга жеткен жер титирөө катталды. Сейсмология институтунун маалыматында жердин силкинүүсү Кадамжай районунун Тамаша айылында 3 балга чейин сезилген. Жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Баткенде аткезчилик фактысы катталды. Баткенде 3000 килограммга жакын күрүчтү аткезчилик жол менен ташыгандар кармалды. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда, Разаков Баткен-Ош унаа жолунда кыргыз жаранынын башкаруусунда Mercedes-Benz 518 үлгүсүндөгү унаадан салмагы 24 килограммдан турган 120 кап күрүч табылган. Ошондой эле жүккө таандык бажылыктар издөөнү тастыктаган эч кандай документтери болгон эмес. Аталган факт контрабанда жана бажы эрежелерин бузууга каршы күрөшүү башкармалыгынын бажылык териштирүү секторунда каралууда. Сууктан улам таза сууга жаралган муктаждык чечилүүдө. Айдаркен шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн жашоочуларына өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен облусу боюнча башкармалыгы таза суу жеткирүүдө. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен облусу боюнча өкүлчүлүгүнөн кабарлашты. Маалыматка ылайык, таза суу таңкыстыгы Баткен шаарында жайгашкан кургак учук менен күрөшүү борборунда да жаралган. Аталган ооруканага да таза суу жеткирилип берилгени кабарланды. Буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери Баткен районунун чек арага чектеш айылдарына да таза суу жеткирип берген. Чек арадагы 429 үй бүлөгө жардам көрсөтүлдү. Тажикстандын куралдуу агрессиясынан улам үй-жайсыз калган 429 үй бүлөгө материалдык жардам көрсөтүлдү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Жардам өзгөчө кырдаалдар министрлигинин эл аралык уюмдар менен жүргүзгөн сүйлөшүүлөрүнүн негизинде уюштурулган. Жардам алуучу 429 үй бүлөнүн ичинен Бишкек шаарында убактылуу баш калкалап жаткан 24 үй бүлөгө да жардам таратылды. Берилген жардам Бириккен Улуттар уюмунун өзгөчө кырдаалдар боюнча борбордук фондунун жана Германия өкмөтүнүн каржылоосу менен алынды. Мындан сырткары жардамдар Бириккен Улуттар уюмунун качкындар жана дүйнөлүк азык-түлүк программасынын алкагында да көрсөтүлүүдө. Ошондой эле Бириккен Улуттар уюмунун миграция боюнча эл аралык агенттиги тарабынан үй-жайы толугу менен өрттөлүп талкаланган баткендиктерге турмуш тиричиликке эң зарыл болгон буюмдар, кийим-кечелер берилди. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.